Октябрь төңкөрүшүнөн кийин мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана баш мыйзамды өзгөртүү жогорку кеңеш тарабынан бекитилген. Ири саясий өнүктүккө 17 талапкер атсалышты. Президентти тандоо боюнча добуш берүүгө 1.409.422 шайлоочу катышты. Анда 11.670 бюллетень жараксыз деп табылды. Автоматтык эсептөөчү урнанын жыйынтыгына таянсак, Садыр Жапаров 1.116.028, Канатбек Исаев 8.207, Мыктыбек Арстанбеков 23.618, Клара Сооронкулова 14.005, Имамиден Ташев 16.724, Абдил Сегизбаев 20.805, Адахан Мадымаров 94.278, Аймен Касенов 12.861, Улукбек Кочкоров 9.432, Элдар Абакиров 7.052, Курсан Асанов 7.072, Арстанбек Абдылдаев 1.158, Равшан Жээнбеков 2.683, Бактыбек Калмаматов 6.999, Бабыржан Төлбаев 33.630, Каныбек Иманалиев 2.506 добуш алган болсо, 19.225 шайлоочу барына каршы добушун берген. Бүгүнкү күнгө чейин шайлоо бюллетендеринин 98% эсептелди. Кол менен эсептөө дагы аяктады. Башкаруу формасына болгон референдумдагы добуштардын көрсөткүчүндө президенттик өлкө үчүн 1.147.462 жаран добуш берсе, парламенттик үчүн 155.185. Баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы 63.114 добуш берилген. Анын 1.409.422 шайлоого катышты. Бул жалпы көрсөткүчтүн 39,75%-ын түздү. 2474 шайлоо тилкелери иш алып барып, анын 48-и чет өлкөдө уюштурулган. Ош шаарында 78 шайлоо бөлүмү 151.972 шайлоочуну тейледи. Жарыян учурунда 21 эреже бузуу фактысы катталды. Ал шайлоонун жыйынтыгын бузууга негизсиз экени тастыкталган. Берилген түшкөн арыздардын, түзүлгөн актыларды шайлоону бузууга негиз жок. Негиздүү факты жок. Мында техник ашабада. Масалга алсак, эртең менен суук болуп, спорт залдардагы, коридордогу коюлган аппараттар, техникалар суук 20 градуска жетпеген кезде кээ бирлери иштебей калды. Кийин күн жылгандан толук иштеп кетти. Шайлоонун таза жана айкын өтүүсүнө коомчулугун анды. Өлкөнүн өнүгүүсү жана жаркын келечеги үчүн көпчүлүгү өзүндөгү кайдыгерликти көрсөттү. Өлкөдөгү президенттик же парламенттик шайлоодо болобу добуш сатып алуу, сатуу көйгөйүнөн улам 3 ажоо тең тактасынан кулаган. Саясат талдоочу Абдижапар Акулов башка талапкерлер саясий маданияттуулукту көрсөтүп, өлкөдөгү стабилдүүлүктү сактоосу зарыл экендигин айтты. Таза шайлоо жана татыктуу талапкердин тандалышы элдин шайлоого болгон мамилесине жараша калыптангандыгын Абдижапар мырза белгилейт. Айрым талапкерлер мына шайлоонун жыйынтыгы бүтөөрү менен шайлоонун жыйынтыгын таанырын айтып чыкты. Бул жакшы эле көрүнүш. Бул тилекке каршы айрым талапкерлер ошол шайлоодо болуп көрбөгөндөй админ ресурс колдонулду деген позициясын билдирип атат. Мен жеке жаран катары айтайын, мына шаарда мурдага салыштырмалуу баягы ар кандай президенттик шайлоолордо, референдум өткөрүүдө, парламенттик шайлоолордо эки бутубузду бир кончукка тыгып эле админ ресурс иштеген күндөргө салыштырмалуу бул сапар андай болгон жок деп айтам. Мен өзүм мына өтө чоң окуу жайдын өкүлү катары шаарда, андан сырткары ошол жергиликтүү бийлик менен эле карым катнашып бар киши катары ал ансыз болбойт деле. Кээде бизде жанагы бөркал десе баш алган кошоматчылык, мынакей жагымпоздук бүгүн деле иштеп аткандыгын көрдүк, биз ага күбөбүз да. Элибиз өзүнүн тандоосун жасады. Мындан кийин эмне? Ошол эле саясатчыларында бирден бир максаты мамлекетти ошол оңдоо, экономиканы жогорулатуу, элдин турмушун оңдойбуз деген ой болгондон кийин менимче ошол бир биз өтө чоң деле мамлекет эмеспиз. Экономикабыздын акыбалы кандай экендиги бардыгыбызга түшүнүктүү. Коомчулук жана эл аралык байкоочулар таза калыс өттү деген пикирлерин билдирди. Связывался с коллегами, которые работают по городу. Шайлоо тилкелеринен одоно мыйзам бузууларды кезиктирген жокмун. Мындай маалыматты биз менен бирге келген кесиптештерибиз да тастыктап жатат. Буга чейинки шайлоодо белгилүү болгондой бир топ тартип бузуулар катталган. Шайлоочулар келип өз талапкерлерине добушун берүүдө. Уюшулган топ арасында терс аракеттер байкалбады. Демек эч кандай мыйзам бузуулар катталбады десек болот.
собрания подозрительных личностей, скупки голосов и так далее. То есть, Эми элдин үмүтү Садыр эми жакшы иштеп бериш керек, өзүнүн убадалары бар, убадаларын аткарыш керек. Убадаларын аткарбаса кайсы президент болсо дагы эл кубалап ийет. Элдин уулу, элим деген жигит келди биздин колубузга, бактыбызга. Таза шайлап өттү да, кыскасы. Таза шайлап өттү, эч кандай мындай неме болгон жок. Добуш сатып алуулар. Элдер өздөрү барышты шайлоого. Эл аралык байкоочулар өнөктүк салыштырмалуу калыс өткөнүн кабарласа, стратегиялык мамлекеттердин башчылары куттуктоо телеграммасын жиберүүдө. Анда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Афганистандын башчысы жана Россиянын лидери Владимир Путин дагы бар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, президенттик кызматка шайланышыңыз менен чын дилден куттуктоомду кабыл алыңыз. Биздин өлкөлөрдүн ортосундагы мамиле стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мааниге ээ. Россия менен Кыргызстандын ар кандай тармактагы кызматташтык жана ЭАЭП, ЖКК, КМШ, ШУКунун алкагында конструктивдүү өз ара аракеттешүү боюнча тажрыйбасы мол. Сизге ийгилик, бекем ден соолук жана бакубатчылык каалайм. Борбордук шайлоо комиссиясы жалпы жыйынтык 18 күн ичинде жарыялана турганын кабарлады. Андан соң инаугурациянын датасы белгиленет. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Катышат деген ой бар эле. Тилекке каршы бул биз ойлогондой, биз күткөндөй болбой калды. Мунун бир топ себептери бар. Экинчи баягы биз күткөндөн ашык натыйжа деп, мына Садыр Жапаров алдын ала азыркы жыйынтыктар боюнча президент болуп 79%-тен ашык менен шайланды. Ал өзү дагы айтканда, анан көпчүлүк ошол эксперттер мындай бир сурамжылоо жүргүзүп аткан коомчулуктун пикиринде бир 60%-тин тегерегинде добуш алат дедилер. 80% дээрлик добуш менен болгондо. Эми бул кантсе дагы шайлоо өттү. Ошол биздин шайлоочулардын аз санда келип мындай пассивдүүлүктү көрсөткөндүгү бир топ факторлорго байланыштуу болду деп айтсам болот. Себеби дегенде өткөн эле парламенттик мына күзгү сентябрдагы шайлоого салыштырмалуу бул аябай эле аз да. Себеби дегенде да бул ирет чыныгы шайлоочулар ошол өзүнүн добушун берди десек болот. Эми бир 35-36%-тин тегерегинде азыр шайлоочунун катышкандыгы биринчиден мурдагы шайлоодогудай форма 2-нин жоголгондо бул өтө чоң жанагындай бир таасирин тийгизди деп айтсак болот. Форма 2-нин жакшы дагы жаман дагы жагы бар экендигин биз түшүнүп бүттүк. Себеби дегенде чында бүгүнкү күндө ошол баягы каттоос айылдарда турган көпчүлүк адамдардын тиричилиги шаарда жашап атат. Мыналар шайлоо укугунан ажырап калды. Экинчи жагы ошол эле баягы бир кызыкчылыктар үчүн айылда болобу мына ушул шаардагылардын баардыгын уюштуруп, форма 2-ни толтуруп, шайлоо участкасына алып келген бир тараптар болгон жок деп айтышыбыз керек да. Мына ушуга байланыштуу элдин пассивдүүлүгү болду. Экинчиден бизде эми менсиз дагы өтөт деген позиция азыр деле көп экендигин көргөздү. Айрымдар ушул жерде туруп эле ошо тийиштүү шайлоо участогуна барган жок. Анан бизде бир нерсеси ошол дайыма 30 жыл бою дээрлик бийликти сындап келебиз. Ар бир жарандын ошондой бир бийликтин оң жакка бурулуусун чындап бир мыйзам чегинде шайлоо өтүп тандоо болуш үчүн өзүнүн ушул активдүү болуп катышпагандыгы үчүн дагы ар бир ошол катышпай калган жарандын күнөөсү бар деп деле эсептейбиз. Мына азыркы шайлоонун жыйынтыгы боюнча айрым өлкө башчылары куттуктоолорго үлгүрүп атат. Кечээ Садыр Жапаровдун пресс-конференциясы өттү. Шайлоо атаандаштыкта өттү деп эле айтышыбыз керек. Себеби дегенде мына 18 талапкер катышты. Айрым талапкерлер мына шайлоонун жыйынтыгы бүтөөрү менен шайлоонун жыйынтыгын таанырын айтып чыкты. Бул жакшы эле көрүнүш. Бул тилекке каршы айрым талапкерлер ошол шайлоодо болуп көрбөгөндөй админ ресурс колдонулду деген позициясын билдирип атат. Мен жеке жаран катары айтайын, мына шаарда мурдагыга салыштырмалуу баягы ар кандай президенттик шайлоолордо, референдум өткөрүүдө, парламенттик шайлоолордо эки бутубузду бир кончукка тыгып эле админ ресурс иштеген күндөргө салыштырмалуу бул сапар андай болгон жок деп айтам. Мен өзүм мына өтө чоң окуу жайдын өкүлү катары шаарда, андан сырткары ошол жергиликтүү бийлик менен эле карым катнашы бар киши катары, областтык бийликте эле масштабта мурдагыдай ошол админ ресурстун да ырычактары күчтүү иштегенин мен байкаганым жок деп ойлойм. Балким жанагы жерде тиги талапкерлер менен жолугушууга автобус менен ташыды, же болбосо элди айдап келди, бирөөнү иштетти деген болгон